тиктокту жабуу сунушу айтылбады беле? Андан кийин тиктоктун расмий өкүлдөрү да Кыргызстанда келип сүйлөшүүлөр болуп атканы маалымдалган болчу. Кандай чечим кабыл алынды? Азыр сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз. Бул тиктокту жабуу боюнча биз өзүбүздүн сунушубузду айтканбыз. Анан кийин ушул өспүрүм балдарга туура эмес жагына кетип жаткандыгы үчүн токтотуу боюнча азыр сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Кудай буюрса жыйынтыгы жакында чыгат бул боюнча. Кандай сунуштарды айттыңыздар дагы? Кененирээк айтып кетсеңиз. Эми азыр баягы фильтрлөө системалары да бар да, ошолор боюнча өздөрүнүн сунуштарыбызды алар менен да такташып сүйлөшүп жатабыз. Бирок акыркы жыйынтыкка азырынча келе элекпиз. Анткени алар жабуудан баш тартып жаткан, биз бирок өзүбүздүн сунушту сунуштап бул ишти жүргүзүү боюнча иштерди алып барып атабыз да. Эгер эки тараптуу пикир келишсе, тикток жабылбай деле калышы мүмкүнбү? Эгерде ошолордун атайын жаңы программалары менен ошондой өспүрүм балдарга тыюу салына турган атайын программаларды иштеп чыгып ошондой контролдой турган болсо, анда сүйлөшүүлөргө жыйынтыкка келишибиз мүмкүн. Сиздер койгон талапты аткарса жабылбайбы? Ооба, жабылбаш.